2018 жылға жеке мұнай өндіру план бойынша 100 000 тонна болса, еш жүзінде 126 000 тонна нефті өндірілді. Планға салыштырмалы 126% атқарылды. Өндірілген продукцияның көлемі 1 миллиард 966 миллион 292 000 сом болса, атқарылышы 2 миллиард 806 миллион 655 000 сомға жетті. Планға салыштырмалы 142,7% атқарылды. Быйыл 190 миллион сом дивиденд төлөй турган болуп атат. Ошонун ичинде 22 миллион акционердин 10% пайыз акционердин аксы, аларга да 22 миллион 500 000 сом таза кирешиден дивиденд алышкан турушат. 2018 жыл Кыргыз-Нефтегаз үчүн ийгиликтүү жыл болду. Жыл башында алдыга коюлган бардык өндүрүштүк пландар ашыгы менен аткарылды. Жалпысынан бюджетке болгон төлөмдөр 919 миллион сомду түздү. 2018 жыл мамлекеттик үлүшкө төлөнгөн дивиденддин суммасы 125,1 миллион сомду түздү. 13 зарплата деп коебуз, 60 миллион төлөнүп берилди. Кошумча дагы айлык маяна катары жетекчиликтин башкармалыктын чечими менен 31 миллион 600 000 сомдук кошумча эмгек маяна сыйлык катары берилди. Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомунда 2300дөн ашык адам иштейт. Жогорудагы жетишкендиктер алардын эмгегинин жыйынтыгы. Азыркы күндө финансылык көрсөткүчтөрдүн жогору болгондугуна байланыштуу эмгекчилерге бир топ материалдык колдоолор аткарылды. 2019 жылдын январь айынан тартып мунайчылардын айлык маянасы 15%га көтөрүлдү. 2019 жылы айлыкты алдык эле 10 февралда. Айлык жакшы Кудай кааласа 31 000 орточо эсеп менен алчу элек 36 000 болуптур. 5 000 айлык кошулуптур. Мурда 300 тонна суткасына нефтини кайра иштетүүчү мүмкүнчүлүгү болсо, бүгүнкү күндө 1000 тоннага суткасына баягы нефтини суудан ажыратып, даярдап чыкканга мүмкүнчүлүк пайда болду. План боюнча Союз таркагандан бери 70 000ден чыккан эмеспиз. Жаңы ачылганда эле бир чыкканбыз. Быйылкы жылы 126 000 тонна нефтини өндүрдүк. Бул деген сөз аябай чоң бир күч, өтө чоң эмгектин натыйжасында келип чыккан жумуш. Ак жолтой машина болуп, астынан ар дайым шамал өтөбүз. Нефти өндүрүүдө жаңа техникалардын орду чоң. Эми мунайчылар Талаада жана Адырга жумуш учурунда жаңа автоунаалар менен барышат. Жалпысынан 13 даана жаңа автоунаа менен толукталды. 17 жылдан тартып өйдөгө өсүш, экономикалык тарабынан, өндүрүш тарабынан өсүү чоң болгонуна байланыштуу техникалык паркыбызды жаңылоо максаты көп жылдан бери бир көйгөйлүү маселе болуп келген. Өзүбүздүн жумушчуларды жумуш ордуларына жеткизүү боюнча ушундай техникаларды күлүштөрүн тапшырдык. Келечекте бул өзүнүн түшүмүн берет. Бул жаңы башталышы. Эмки мына 19 жылда дагы башка техникаларды алабыз. Кыргыз-Нефтегаз нефти өндүрүүдө Кыргызстандагы ийгиликтүү иштеп келе жаткан бирден бир ишкана 2018 жылдын аралыгында таза пайданы көтөрүп, планды ашыгы менен аткаргандыгы жана жумушчуларга түзүлгөн шарттарды эске алып, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик фондунун республикадагы эң алдыңкы өндүрүштүк ишканасы деп табылып, мекеме жетекчиси Рашид Бостоновго мамлекеттик башкаруу системасынын мыктысы деген төш белги кайрылды. Кыргыз-Нефтегаз Жалал Абад облусунун жана Нокен районунун өнүгүүсүнө кошкон салымы чоң. Мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын ичинен дагы эң дивиденд туруктуу, мында чоң көлөмдө төлөп келаткан ишканалардын бири деп эсептесек болот. Себеби мына 16 жылдын жыйынтыгы менен эле 85 миллион дивиденд төлөсө, 17 жыйынтыгы менен 125 миллиондук дивиденд чыккан. А быйылкы жылы буларда аябай чоң суммада дивиденд төлөнүү алдында турат. Ошол эле Нокен районунун Кочкората шаарынын ошонун ичинде мына биздин областка болгон салымы бул Кыргыз-Нефтегаздыкы башка ишканаларга караганда аябай чоң деп эсептесек болот.